40 жылдан ашык убакыттан бери рак илдетине чалдыккандарды дарылайм. Бул убакыт ичинде көптөгөн окуяларга туш болдум. Ушулардын ичинен 1976 жылы болуп өткөн бир окуя тууралуу айтып берем. Башкы дарыгер кызматында иштеген кезимде Сароп аттуу жаш бейтабым көкүрөк рагына чалдыккан эле. Аны жалгыз өзүм дарылар элем. Аллахтын каалоосу менен кыска убакыт ичинде анын абалы жакшы боло баштады. Бирок ал 5 жылга чейин өзүн аябай жакшы караш керек эле. 4 жыл өткөн соң Сароп Измирге барып келүүнү эңседи. Кыш мезгили болгондуктан учак менен гана барып келүүсүнө уруксат бердим. Тилекке каршы ал учакка билет ала албай автобус менен жолго чыгыптыр. Анын үстүнө жол кырсыгы болуп 6 саат суукта калып кетиптир. Оору болсо анын өпкөсү менен сөөгүнө тез таркап кетиптир. Оорунун башка органдарга жайылуу себебинен такыр баса албай тургандай. Өпкөсү болсо жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамы менен иштеп калгандыктан сүйлөгөнү да анча болбой калган. Бир сапар үйүнө барганымда доктор "Мен сизге аябай капамын" деди. Эмне үчүн деп сурадым. "Сиз диндар адам экенсиз. Эмнеге мага да Аллахты, акыретти, өлүмдү түшүндүргөн жоксуз" деди. Анын диний илими аз болчу. Аны билет элем. Ошол үчүн анын суроосунан бир аз шаштым кетип калды. Анын көңүлүн алып, жүрөгүн оорутпаш үчүн докторлорго баш ийүү оңой. Акчаңды берип, каалаганыңды ала аласың. Бирок ыйман маселесинде андай эмес. Ага чын дилден баш ийип кылышың керек дедим. Ал аткарам деген мааниде башын ийкеди. Ушундан соң үмүтсүз бейтаптын дарылануусуна ыйман сабагы дагы кошулду. Ал мени үйрөтүп жаткан ыйман акыйкаттарына чын дитин коюп угуп, арасында суроо дагы берет эле. "Доктор", деди ал, өтөрүнө бир апта калганда. "Жан берип жатканымда эмне дешим керек?" "Доктор", деди ал, өтөрүнө бир апта калганда. "Жан берип жатканымда эмне дешим керек? Сенин абалың өзүңө белгилүү. Сага шахадат келмесин айтуу узундук кылат. Өлүмдү сезгениңде Аллах, Мухаммад десең жетиштүү" дедим. Жылмаюу менен баш ийкеди. Ооруу күчтүү болгондуктан Саропко дайыма морфин саяр элек. Арасында сапарга кетип калып, бир канча убакыт аны көрө алган жокмун. Кайтып келгенимде энеси коңгуроо кылып, "Сароп бир аптадан бери морфин сайдырбай жатат" деди. Тез анын үйүнө бардым жана эмне үчүн укул сайдырбай жатканын сурадым. Сароптун жообун али күнгө чейин унута албаймын. Эстесем титиреп кетем. Дарынын таасири менен уйку учурунда өлүмгө туш келсем, "Аллах, Мухаммад дей албай калсамчы" деди ал. Жума күнү болчу. Анын чамалуу 4 күндүк өмүрү калган эле. Эртеси күнү ага эч коркпой укол ала берсең болот дедим. Сароп бул жолугушуубузда акыркы суроосун берди. "Доктор, Азраил мага кандай келбетте көрүнөт?" деди. "Кызым, Азраил бир периште, эч сыгылба. Ал сага сулуу келбетте келет" деп сороттум. Шейшемби күнү Сароптун оорулошконун угар замат анын үйүн көздөй жөнөдүм. Бирок аны менен коштошуу тилекке каршы мага буйрубаптыр. Анын үй бүлөсү бүтүндөй уялың кабалды экен. Бир гана аны узак убакыт көтөргөн бир диндар тууганы тик турган эле. Мени көрөр замат жаныма келип, анын акыркы сөздөрүн айтып берди. "Доктор, бир аз мурда бул үйдө керемет орун алды." Сароп кислород аппаратын чулуп алып ыргытты жана "Ордуңдан кыймылдаба" дегенибизге карабастан туруп даарат алды. Анан 2 рекет намаз окуду. Баарыбыз катып калдык. Кийин болсо шахадат келмесин айтты. Андан соң доктурга айтып койгула, өлүм периштеси ал айткандан да сулуу экен деп жан үзүлдү. Өлүм периштеси келгенде капилетте калып калбайын деп морфин сайдырбайт. Катуу ооруга сабыр кылган кызды Аллах жалгыз таштап койбойт. Бул дүйнөнүн эшигин жылмаюу менен жаап, аркы дүйнөнүкүн жылмаюу менен ачып